Балдар үчүн келип ойногон бакчанын эскилиги анча деле маанилүү эмес. Бирок мында иштегендер үчүн бакчанын эскилиги талапка жооп бербестиги ыңгайсыздык чыгарылат. Анткени бакчанын имаратынын курулушу 1936-жылдарга таандык. Мектепте жаңы имарат куруп көчүргөндөн кийин 2002-жылы ошо номер 5 алтын мектепке чейинки билим берүү уюму болуп берилген. Бизде 202 бала бар азыр, 6 тайпа. Учурда бул жерде 200дөн ашуун бала тарбияланат. Тургундардын жана жергиликтүү бийликтин кайрылуусу негизинде жакында балдар жаңы бакчага баруунун алдында турушат. Анткени өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнүп, 75 орунду бакча дээрлик аяктап калды. Кезекте ишке эмгектерди коюштурулушу турат. Эскилиги жеткендиктен жаңы куруу садиги жергиликтүү кеңештин депутаттары айыл өкмөтүнүн эмилгеси менен пландаштырылып, мына А блогу райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен 34 миллион 46 783 миңге пландаштырып, А блогунун курулуш жумуштары бүттү. Курулуш жумуштары 2022-жылдын сентябрь айында башталган. Тоолуу деп саналган алыскы аймактардагы заманбап ыңгайда куруп жаткан мындай бакчалар арбын. Бул ириде келечек мунга болгон камкордук болсо, ага негиз мамлекеттик казынанын көбөйүшү дагы. Гүлжан Амандөө, Бекмамат Алишер уулу, Ала Бука району.